السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله تعالى تم. Assalamu alaikum. Кудайга шүгүр, биздин Катар фондуна, Катар мамлекет тарабынан 80ден аштык операцияга донорлор чыгып, ошондой бизге Катар фондуна 81 проект келди. Бул проект жалпысынан жүрөгү ооруган, жүрөгүнө кемтиги бар порок сердца деген диагноз менен бар балдарга операция кылып бермекчибиз. Ушул күнгө чейин Кудайга шүгүр 20 операция кылып бүттүк. Бүгүн 21 операция болду. Дагы да буюрса 60га жакын балага операция кылып бермекчибиз. Бул балдар жалпысынан кедей кембагал, муктаж үй бүлөлөрдөн алынды. Аларды тандоо үчүн биз саламаттыкты сактоо министрлигине биргеликте иш алып барып, ошолор менен биргеликте тандоо комиссия түзүлүп, ошол балдардын ден текшерилип, каралып, операцияга жарайбы, жарабайбы, муктаж эмеспи, операция кылыныш керекпи деген маселелер каралып отуруп, ошол жерден 20 баласына бүгүнгү чейин операция кылып бердик. Ушул проекттерге донор болуп спонсор берген Катар мамлекетиндеги биздин донорлорго чоң ыраазычылык билдирип кетмекчибиз. Жана ошондой эле бул проектти ишке ашырууда биздин Катар фонду тарабынан кылынып аткан чоң эбегейсиз иш аракеттери үчүн Катар фондунда иштеген жамаатка жана ушул мекемеде, ушул ооруканадагы иштеп жаткан баардык дарыгерлерге чоң ыраазычылык айтып кетмекчибиз. Саламатсыздарбы, менин атым Абай Турдубаев, мен рентген хирургия бөлүмүнүн бөлүм башчысы болуп иштейм. Бүгүн Катар фондору менен уюштурулган акция, боору кердүү жардамчылык акция 81 балага жогорку деңгээлдеги операциялар жасалмакчы. Бүгүнкү күндө 21 операция жакшы, 20 бала уже үйүндө. Бүгүн дагы бир операцияны жасадык. Бүгүнкү балабыз туаса порок менен 4 жаштагы балага операция жасадык. Операциябыз жакшы жыйынтыкталды. 6-8 адам иштедик, бригада болуп, толугу менен убакыт жарым сааттай болду. Бүгүн ушул Катар фонду жардам берген оклюдерлар бар болгон үчүн ушул 81 балага жогорку деңгээлдеги операциялар менен, жарым сааттык операциялар менен жардам бере алганы шартыбыз бар. Бул оклюдердин муляжы, бул дүлөйчөлөрдүн ортосунда болгон дефект жөнүндө сөз болуп жатат азыр. Негизи оклюдердин түзүлүшү никель титановый сплав, ушундай атайын доставка деген трубочкасы болот. Ушул трубочкасы менен биз жүрөктө болгон ошол туаса пороктун тешигине чейин барабыз. Андан соң ушул трубочкадан ушул оклюдер зонтиги чыгат. Көңүл бурсаңыз, бул сол диски болот. Ачылгандан соң бунун форма памяти бар. То есть определенный зонтиктин сол дискти ачкандан соң оң дискти ачабыз, ушинтип оклюдер тешикти толугу менен жаап калат. 6 айдын ичинде толугу менен эт менен капталат. Роддомдон эле билинген, ошо порок сердца болуп, анан Караколдо жана Тыныбек байке деген көзү көрбөгөн бир байке бар экен го. Ошол аркылуу келгенбиз бияка Катар фондко келип, офисине келип арыз жаздык. Анан чалып калышты бир айдан кийин эле. Эчтеке төлөгөн жокпуз, бүт анализине чейин өзүлөр төлөп беришти. Ошо рахмат ушуларга. 5-күнү жасалды. Бүгүн буюрса чыгабыз. Негизи бул пороктор көбүнчө же скринингде билинет, скрининг кылганда же төрөлгөндөн соң билинет. Ошон үчүн төрөлгөндөн соң баланы албетте эходон өткөрүп, кандайдыр бир туаса пороктор барбы, өзгөрүүлөр барбы жокпу текшерүүгө керек.